Европарламент көпчүлүк добуш менен Британиянын Евробиримдиктен чыгышы жөнүндөгү келишимди колдоду. Документке 621 депутат макул, 49-у каршы болуп, 13-ü добуш берүүдөн карманды. Келишимди Европа кеңеши 30 январда бекитери күтүлүүдө. Добуш берүүдөн кийин депутаттар өйдө туруп шотландиялык салттуу аутланш сан ырын аткарышты. Адатта бул ажырашууга мезгил жеткенде ырдала турган чыгарма. Парламенттен айрым мүчөлөрү сезимдерин жашыра алган жок. Улуу Британия Brexit боюнча референдумдан 3 жыл өткөндөн кийин Евробиримдиктин курамынан чыгууда. Британ парламенти Евробиримдик менен түзүлгөн келишимге макул болбой, альянстан чыгуунун датасы 3 жолу жылдырылган. Былтыр премьер-министр болгон Борис Джонсон Евробиримдик менен жаңы келишим түзүп, Британ парламентинде мөөнөтүнөн мурун шайлоо өткөрүп, жеңишке жеткен. Учурда өкүлдөр палатасында консерваторлор көпчүлүк добушка жана мыйзам долбоорун тоскоолдуксуз колдоп беришти. Улуу Британия Евробиримдиктин курамынан 31 январда чыгат.